إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Бүгінгі сабағымыз темада жарияланғандай азан жана икаматқа байланыштуу фикх сабагынын уландысы. Буга чейин ошо намаздын убактысын алганбыз. Эми ошол намаздын убактысын билдире турган, намаздын убактысын жарыялай турган бул азан. Биз деле эми кыргызча азан деп коебуз. Араб тилинен алынган шарият термини. Ошо билдирүү, намаздын убактысын билдирүү, намазга чакыруу дегенди билдирет. Албетте азан бул биздин шарияттагы баягы ибадаттар бири. Намаздын кирген убактысын жарыялоо менен адам баласы Аллах субхана тааала ибадат кылып, ошол эле убакта Алла тааланы улуктап зикир айтат. Албетте азанга байланыштуу кээ бир маселелер бар, ошолорду кыскача айтканга аракет кылалы иншалла. Биринчиден, азан бул 5 убак парз намазга айтылат. Ошо 5 убак намазга чакыруу иретинде айтылган, Аллах субхана тааала улуктаган зикир болуп саналат. Бул нерседе алымдардын арасында эч бир талаш жок. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык эле жашоосундагы сахабаларга үйрөткөн таалими, жана сахабалар андан кийинкилерге үйрөткөн, азыркы заманга чейин белгилүү болуп жүргөн эле азан. Буга байланыштуу көптөгөн хадистер келген, анан кийинки маселелерде ошолор менен чогуу айтылып кетет иншалла. Бул маселеден келип чыга турган маселе, демек азан ошо 5 убак намазга эле айтылат, 5 убак парз намазына. Андан тышкаркы намаздарга айтылбайт. Мисалы, айт намаздары же болсо күн тутулганда, ай тутулганда окулчу намаздар бар, нафила, аларга дагы азан айтылбайт. Айт намазы биз билгендей эле жамаат менен окулат, ошондой эле ай тутулган, күн тутулганда дагы жамаат менен окулат, жана ошондой эле жаан сураган намаз бар, истисқа деп коет. Бул убакта дагы азан чакырылбайт. Азан ушу 5 убак намазга гана чакырылат. Парзга чакыруу ибадаты десек болот. Эгерде мисалы намаздын убакыты кирип калды дей турган болсок, бешим намазынын, бирок ошого чейин азан чакырыла элек болсо, бирөөлөр сурап калышты, балда ошол убакытта мен жанагы бешимге байланыштуу сүннөт окусам болобу деген маселе. Эгерде убакыт кирген болсо, ооба болот деп айтабыз. Анткени баягы намаз же болбосо нафил намаздары парзга байланган. Бул убакытка байланган. Убакыт кирери менен окуса болот азанды күтпөй эле. Эгерде азан кечирип кала турган болсо. Бул биринчи маселе болду. Андан кийинки маселе, азандын өкүмү бул сүннөт. Сүннөт болуп саналат. Ооба, бул маселеде кээ бир алымдардын ар кандай ойлору бар. Кээ бирөөсү важип десе, кээ бирөөсү фарды кифая дейт. Бирок туурасы Аллах алам мустахаб, сүннөт болуп саналат. Анткени Ибн Масуд деген сахабага эки бир адам келип, ошо үйүнө келген убакта экөө азансыз жана икамасыз намаз окуят. Ошондо Ибн Масуд кайтарбайт аларды. Эгерде ал важип боло турган болсо, азан анда айтат эле. Биринчи азан айтып, андан кийин окугула деп. Ошондуктан азандын өкүмү мустахаб, сүннөт болуп саналат. Эгерде ким азан чакырбай эле же икамат айтпай туруп эле намаз окуган болсо, намазы туура болуп эсептелинет. Бирок баягы сүннөт жакшы амалын таштаган болуп эсептелинет. Үчүнчү маселе, ошо азан айтып аткан адам, мындайча айтканда азанчы, намаз убактыларын билген, аманатка бекем, ишеничтүү адам болуш керек. Анткени убакыттан мурун айтып койгон болсо, азан жараксыз болуп калат. Ошо убакытты жакшы билген, аманатка бекем адам болуш керек, азанчы болуп дайындалган адам. Жана ошондой эле кошумча, ошо азан айтып аткан кишинин баягы үнү жакшы болсо, бул дагы талап кылынат. Бул дагы мустахаб болот. Үнү бийик, азанчы жакшы айта турган адам болсо, бул дагы мустахаб амалдардан. Андан кийинки маселе, азанды баягы
бийигирээк жерде айткан бул да мустахаб болуп саналат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, ошо Ибн Омар риваят кылган хадисте, ошол киши эки азанчынын азанынын ортосунда айырмачылыкты айтканда, биринчи азанчы Билал болгон да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, жана ошондой эле дагы бир азанчы Ибни Умму Мактум деген сахаба болгон. Ошонун экөөнүн азанынын айырмасын айтканда, бул түшүп келатканда бул жогору көтөрүлөт эле деп айтат да. Ошол жана Багамдат Рамазандын убагындагы Багамдат намазынын азанында. Экөөнүн азанын ортосунда ушундай аралык болгон дейт. Анткени азыркы кийинки маселелерди алабыз. Багамдаттын учурунда эки азан айтса болот, убакыт киргенге чейин, анан убакыт киргенден кийин дагы. Ошол экөөнүн ортосунда аралыкты айтып атып, бул түшүп келгенче мунусу көтөрүлчү деп айтат да. Демек мындан биз эмнени түшүнөбүз? Демек азанды бийигирээк жерде айткан жакшы. Эми азыркы убакытта бийигирээк жерлерге микрофондор, колонкалар орноп калган. Ошо менен айтса дагы ошо мустахаб аткарылды деп эсептелинет. Аллаху алам. Андан кийинки маселе, азандын сүйлөмү бул 15 сүйлөмдөн турат. Баарыбыз угуп жүргөндөй эле. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Андан кийин ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя алас салах, хайя алас салах, хайя алал фалах, хайя алал фалах. Аллаху акбар, ла иляха иллаллах. Мына ушул азандын 15 сүйлөмү. Бул жөнүндө да көп хадистер келген, Бухари, Муслим жанынан башка хадис булактарында да келген. Ушул негизги баягы элге белгилүү болгон азандын сүйлөмү ушул. Дагы азандын экинчи түрү бар. Муну таржия деп коет. Арабчамда кайталоо деп. Жана Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар 4 жолу айткандан ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах дегендерди ичинен да айтып туруп, анан сыртка да кайталайт. Ошондо жалпы жөнүнөн 19 сүйлөм болот да. Бул дагы азандын бир түрү. Бул Абу Махзура деген сахабанын айткан хадистеринде келген. Абу Дауд, Тирмизи жана башка хадис булактарда. Биринчи азандын түрү бул Билал деген сахабанын хадистеринде келген. Ошол киши айткан азан деп белгилүү да. Демек азанды ушундай эки түрдө айтса болот. 15 сүйлөм кылып, же 19 кылып. Бирок жанагы ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах ичинен айтып туруп, анан кайра дагы сыртынан айтылат. 4 жолу ичинен айтылат, 4 жолу сыртынан айтылат. Ошондо жалпы жөнүнөн 19 сүйлөм болуп саналат. Андан кийинки маселе, азанда айтып жаткан кезде азандын сүйлөмдөрүн бөлүп айтыш керек. Мындай кошуп айткан жакшы эмес. Бөлүп айткан бул жакшы, мустахаб болот. Мисалы, Аллаху акбар деп айтыш керек да. Аллаху акбар деп кошуп айткан бул жакшы эмес. Сүннөт боюнча бөлүп так айткан жакшы. Андан кийинки сүйлөмдөрдө ашхаду ан ла иляха иллаллах деп туруп, анан ашхаду ан ла иляха иллаллах деп ошону акырына чейин ошентип айткан жакшы. Кийинки маселе, ошого байланыштуу, азан айтып атканда көптөгөн адамдар ката кетирет. Ошону да байкаш керек. Мисалы, Аллаху акбар деген сөздү кээ бир азанчылар тили келбегендиктенби же көңүл бурбагандыктанбы Аллаху акбар деп созуп салышат да. Анда эгерде ким ушинтип турган болсо, мааниси өзгөрүп кетет. Бул өтө жаман маани чыгып калат. Ошол себептен азанчылар дагы азанын баягы текшерип айтаарда тактап алыш керек. Аллаху акбар эмес да. Көп ушинтип айтып коюшат. Бул катачылык болот. Азанды айтып аткан адам ушуга жакшы көңүл буруш керек. Андан кийинки маселе, азан айтылып атканда азанды баягы обонго салбай, ыр сыяктуу кылып айтпаш керек. Мына көп жерде азан айткандар ушундай кылып айтышат да, созуп, бири-биринен угушуп эле туурай беришет. Өтө эле обонго салып салышат да. Ырдап аткан сыяктуу. Бул дагы туура эмес, бул ката. Балким бул бидат иш болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында, сахабалардын заманында андай азан айтылчу эмес да. Азанды кадимкидей эле үндү көтөрүп эле, так кылып эле обонго салбай айтыш керек. Аллаху акбар деп ошону кичине узунураак айтса болот.
Анан жанагынтип обонго салган бул бидат болуп саналат. Ошондуктан баягы кээ бир азанчыларды көрүп калсак, ошолорго эскертип айтып коюшубуз керек. Андан кийинки маселе, ошо азан айтып аткан адам кыбланы карап айтса жакшы. Бул мустахаб болуп саналат. Анткени шариятта эреже бар. Баардык көптөгөн ошо ибадат иштерин ошо кыбланы карап кылган жакшы. Зикир болобу же башка ибадат иштерин. Анан азандагы зикирдин катарында келет да. Ошо кыбланы карап айта турган болсок, бул сооптуу болот. Андан кийинки маселе, азанды ошо дарат менен айткан жакшы. Бул дагы мустахаб болуп саналат. Бирок баягы дарат алуу шарт эмес. Мындайча айтканда, даратсыз айтып койсо, азанды жарактуу болуп саналат. Анткени мустахаб амалдардан. Анткени дарат сөз ал дегенге далил жок. Мустахаб экенине эмнеге далил дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо бир хадисинде айтат, ошо Аллах субхана тааланы даратсыз эскергенди жактырбайм деген да. Жана ошондой эле башка бир хадис бар. Айша энебиздин хадиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах субхана тааланы баардык акыбалдарын эскерчү дейт. Бул дарат албаган акыбалга дагы кирип кетет. Андан кийинки маселе, азан негизинен бул баягы эркектерге тиешелүү. Мейли жалгыз окуса дагы, жамаат менен окуса дагы азан айтылыш керек. Бул мустахаб жакшы амал. Жамаат менен болсо белгилүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари, Муслимде келген хадисте сахабаларга осуят кылганда, ошо Пайгамбардан таалим алып кетип бараткан өз жерине кетип бараткан сахабалар осуят кылат да. Эгерде намаздын убактысы киргенде силердин бирөөңөр азан айтсын деген. Бул жамаатка тиешелүү. Андан кийин да Абу Саид аль-Худри деген сахабанын хадисинде, Бухариде келет. Ошол киши бир адамга осуят кылып айтат. Талаада коюң менен бирге болсоң дагы, кой кайтарып жүрсөң дагы, же талаада жүрсөң да азан айткын. Анткени азаныңды мейли адам баласы угабы же жин угабы же кайсы нерсе укпасын, ошол сен үчүн баягы күбөлүккө өтөт деген да. Мындайча айтканда, бул жакшы нерсе. Ошондуктан адам баласы жамаат менен болобу, жалгыз болобу, үйдө болобу, талаада болобу же сапарда болобу, азан айткан болсо, бул сооптуу иш болот. Мусулман адам ушул нерсени аткаранга аракет кылыш керек. Андан кийин ушуга тиешелүү маселе, аялдарга азан икамат айтса болобу деген маселе бар. Мындайча айтканда, бул баягы милдеттүү түрдө деген маселе эмес. Албетте аялдар үчүн азан айтуу же икамат айтуу важип эмес. Бул алымдардын арасында талаш жок. Бирок ошо айтып койсо жакшыбы же мустахаббы деген маселе бар. Алымдардын арасында талаш маселе. Бул маселени азыркыга чейин мен тактап көрө элекмин, кайсынысы туура экенин. Кийин иншалла билип калсам дагы илим катары айтканга аракет кылабыз. Бирок кайсынысы туура экенин Аллаху алам, Аллах субхана таала билүүчү. Андан кийинки маселе, кээ бир адамдар баягы ошо азанга байланыштуу кийинки эле заманда чыга башташты. Ошо азан айтуу боюнча жарыш өткөрүп. Бул дагы туура эмес, бул бидат болуп саналат. Мына менин билишимче 2-3 жылдан бери Кыргызстандын ар кандай аймактарында азан жарышы деп, анан үнү жакшы балдарды алып келишип, анан жарыштырышат. Ким азан жакшы айткан болсо, ошого белектерди, байгелерди берип жүрүшөт. Бул деген туура эмес нерсе. Анткени мындай нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында, сахабалардын убагында болгон эмес. Ошондуктан өтө баягы сак болушубуз керек. Кийинки маселе, азандан кийин икаматты айтып кеттик. Икамат ушул жанагы 5 убак парз намаз башталарда икамат айтылат. Икаматтын айырмачылыгы азандан, азан үндү бийик көтөрүп ушундай созулуп айтылган болсо, икамат тезирээк айтылат. Тез айтылат. Анан айтып аткан киши туруп айтыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билалды буйруганда туруп икамат айтып айт деген да. Бирок отуруп айтса деле өтө берет, бирок жакшысы туруп айтканы жакшы. Жана ошондой эле айтып кеттик, икамат тезирээк айтылат деп. Ибн Умар деген сахаба икамат айтканда тез айтчу.
Бардык мусулмандар ушул нерсеге амал кылышат. Икаматты тез айтат. Андан кийинки маселе ошо икаматты коомат деп коет. Бизде эми кыргызча көбүнчө коомат деп айтып коюшат, өзү арабча икама да. Икаматты эки түрдө айтса болот. Жанагы биз айтып аткан Кыргызстанда белгилүү болгон азандын эле сүйлөмдөрүнө эле окшош, бирок тезирээк айтылат. Анан хайя алал фалах деген жерде кад кааматус сала, кад каамат сала деп эки жолу кошулат. Азандын сүйлөмдөрүнө эле окшош болгону кад кааматус салах деген эки сүйлөм кошулат. Бул биринчи түрү, бул да Абу Махзура деген сахабанын хадисинде келген, Абу Дауд, Тирмизи жана башка булактарда. Экинчи түрү кыскартылып айтылат. Бул көп адамдарга белгисиз, бирок бул бекем сүннөттөрдө келген. Ушул Бухари, Муслимде, Ибн Омардын хадисинде келген. Жана Абу Дауд жана андан башка булактарда келет. Мындайча айтканда, жана сүйлөмдөр бирден жолу айтылат. 4 такбир экиге кыскартылат, калгандары бирден айтылат. Анан жана икамат, кад каамат сала деген эки жолу айтылат. Ошондо бардыгы биригип 11 сүйлөмдөй болуп калат. Аллаху акбар эки жолу, андан кийин хайя алас сала, анан дароо эле хайя алал фалах. Анан кад каамат сала, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деп. Мында ушундай кылып дагы икамат айтса болот. Бирок биз биякта белгисиз болгондуктан көп адамдар билбейт. Ошондуктан илим катары элдерге үйрөтүп жеткирип койсо бул жакшы нерсе. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык сүннөтүнө амал кылуу жакшы нерсе. Мейли тигиндей түрүн дагы, мындай түрүн дагы аткарып жүргөн болсо, адам бала соо алат. Кээде баягы жамаат менен окуп же мечиттерде аткара албай калган болсо, үйдө окуган адам, үйдө окуп кала турган болсо же башка бир жамаат окуп калган болсо, ошону эскертип түшүндүрүп айтып, буга да амал кылган жакшы. Анткени муну көптөгөн кишилер билишпейт. Андан кийинки маселе, жана айтып кеттик да, кайталап айтып коелу. Эгерде баягы азан айтпай эле же болбосо икамат айтпай эле дароо эле намаз баштап кеткен болсо, намаз туура болуп саналат. Толук болуп саналат. Болгону баягы сүннөт амалды таштап, сооптон кур калат. Айырмачылыгы ошондо гана. Андан кийинки маселе, азан айтып аткан убакытта адам баласы кунт коюп угуп турганы жакшы. Бирок кээ бир жана карапайым адамдар айткандай, сөзсүз түрдө отуруш шарт эмес. Кээ бирөөсү баягы кунт коюп угууну ошо отуруш керек деп, анан азан айтылып атканда сөзсүз отуруш керек деп ойлойт. Андай эмес. Болгону адам баласы башка нерсе менен алек болбой, азанды угуп, мейли туруп турабы, же басып баратабы, же отуруп турабы, ошону азанды угуп, чогуу кайталап турган жакшы. Бул мустахаб, сүннөт иштерден. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Бухари, Муслимде келген хадисте айтат, эгерде азанды уксаңар, ошо азанчы менен бирге кайталагыла, азанчы эмне айткан болсо ошону айткыла деп айтат. Башка Муслимде келген хадисте болсо айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо азанды уксаңар, азанчы эмне деп айтса ошону айткыла, бир гана хайя алас салах жана хайя алал фалах деген жерге келгенде ла хаула ва ла куввата илля билля деп айтасыңар деген. Демек адам баласы азанды азанчы кандай сөздөр айткан болсо, ошону менен биргеликте кайталап айтат. Анан хайя алас салах, хайя алас салах, хайя алал фалах, хайя алал фалах деген жерге келгенде ла хаула ва ла куввата илля билля деп айтат. Айырмачылык ушул жерде. Бул ошо Муслимде келген хадисте ушундай баяндалган. Жана ошондой эле дагы айта турган бир маселе, азанда 4 такбир бар эмеспи? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп. Ошону адам баласы кайталап атканда, жана эки такбир айтылгандан кийин кайталаш керек. Мындайча айтканда, Аллаху акбар деп азанчы айткандан кийин, андан кийин артынан Аллаху акбар деш керек. Бир жолу эле такбир айтканда кайталаган болбойт, бул сүннөткө каршы. Анткени ошо Омардын радиаллаху анху хадисинде, Муслимде ошондой деп келет да. Азанчы Аллаху акбар деп айтканда, силер да ошентип айткыла дейт. Андан кийинки маселе, азан бүткөндөн кийин угуп турган адам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген зикирлер бар, ошону айткан жакшы.
Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ошо азан укканда азанчы менен кошо кайталам, андан кийин мага салават айткыла, андан салаваттан кийин мен үчүн василе сурагыла деген. Демек адам баласы азанды угуп жана кайталап бүткөндөн кийин ошонун аркасынан дароо салават айтат. Салаваттын жакшысы жана бизге белгилүү болгондой эле намаздагы салават. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид. Осы кыска эле саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика Мухаммад деп айтсаңар деле боло берет. Ушул эң негизгиси салават айтылса болду. Андан кийин василе суралат. Василе деп ошо Бухариде келген хадисте баяндалат. Жана азандын дуасы баарыбызга белгилүү болгондой эле. Аллахумма рабба хадиги даъвати таммати ва салату алқаимати ати Мухаммадан алвасилата вал фадила ва ба'атху мақам махмудан лази вa'адта деген дуа. Мына ушуну айтабыз. Анан ушул жерде да эскертип кое турган нерсе, ушул дуага кээ бир даиф риваяттар кошулган зикирлер бар. Арасында иннека ла тухлифул ми'ат деген. Бул негизи даиф риваят. Бухари Муслимден тышкары келген риваят. Ушуну риваят кылган алымдар, жосо хадисти чечмелен алымдар даиф дешкен. Дагы кээ бирөөсү башка сөздөрдү кошуп ийет да. Варзукна шафаатаху деп, шафаатын насип кыл деп. Бул дагы ката, бул да айтылбаш керек. Жана айтыла турган дуа, ошо жогоруда окулган дуа да, ошо Бухариде келген. Ошо менен эле тектеле ошону эле гана айтабыз. Андан кийин бул дуадан кийин дагы башка дуа бар. Бул да Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким азанды уккандан кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулух. Радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям расулан" деген дуаны айткан болсок, бул дагы жакшы. Бул дагы баягы сооптуу зикирлердин катарына кирет. Эми кыскартып ошо кандай дуалар айтыларын дагы кыскача айтып кетели. Азанды угуп аткан адам эмне кылыш керек экен? Жанагынтип кошо угуп кайталап туруш керек. Хайя ала салах, хайя ала фалах деген жерге келгенде ла хавла ва ла куввата деп айтат. Анан азан бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салават айтат. Андан кийин Аллахумма рабба хадиги даъвати таммати ушуну окуйт. Андан кийин акыркы дуа шаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва шаду анна Мухаммадан абдуху расулуху радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин расула деген дуаны айтып коет. Азандын баягы кыскача өкүмдөрү ушундай. Анан акыркы бир эскерте турган дагы бир маселе калды. Айрыкча жанагы мечиттерге киргенде байкап каласыздар. Икаматты жосо каматты айтарда азанчы келип туруп камат деп коет намаз башталаардын алдында. Эми камат айтылгана жатат деген мааниде. Бул да туура эмес, бул бидат болуп саналат. Адам баласы жөн эле ошо намаз убакыты киргенде дароо эле икамат айтып башташ керек. Имамдын уруксаты келгенде, имам келгенде эле камат деп жарыя салбай туруп эле дароо эле икаматты айтыш керек. Бул биринчиси. Андан кээ бирөөсү дагы ошо икаматты айтып аткан убакта аркасынан азан сыяктуу кайталашат да. Бул да туура эмес. Ооба кээ бир алымдар ошо кайталаса болот деп айтышкан. Анткени алардын таянган далили пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Бухари Муслимде келген бир хадис бар. Эки азандын ортосунда намаз бар деген хадис бар да. Эки азандын ортосу дегенде ошол кадимки эле азан менен анан намазга айтылчу икаматты айтып атат бул жердечи. Анан бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям икаматты азан деп айтпадыбы, азанды кайталаса болот деп икаматтын өкүмүнү ошонун азандын өкүмүн алат деп кайталасаң болот деп айткандар бар. Бул негизи туура эмес. Анткени эки азандын ортосунда дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыскартып анан жалпы жонунан кайсынын өкүмү чоңураак же белгилүү болсо ошонун экинчисин ошого киргизип айтып кое берет. Шариатта белгилүү да. Ошондой мааниде айтылган. Жана ошондой эле сахаба, табиин, көпчүлүк алымдарда икаматты азандай кылып кайталайсың деген өкүм келген эмес. Ошондуктан биз хадис түшүнгөндө дагы алгачкы салафтардын, алымдардын фатваларын ээрчүүбүз бул зарыл нерсе. Анткени алардын түшүнүгү, динге болгон, хадиске болгон түшүнүгү
негизги эреже болуп саналат. Алар кандай түшүнсө биз дагы ошондой кылып түшүнүшүбүз керек. Алар түшүнбөгөн ойду, айтпаган ойду биз кийин келип ага айтып, ошондой кийин келген алымдардын оюна таянып же болбосо өзүбүз кийин ошол хадистерди окуп алып, анан жаңыдан ой чыгарып айтканыбыз туура эмес. Wallahu alam. Андан кийинки жанагы маселени да бышыктап айтып кетейин. Жанагы азан боюнча азанга байланган жарыш өткөрүү, байге коюу бул такыр туура эмес маселе. Билип калсаңыздар, кайсы адам ошону уюштуруп аткан болсо, же болбосо ошого чакырып аткан болсо, бул шариятта туура эмес экенин жеткирип коюш керек. Антпесе көптөгөн адамдар туура иш экен, жакшы иш экен деп ошого катышып, кээ бирөөсү акчаларын коротот, кээ бирөөсү убактысын коротуп, баягы динде жок нерсе менен алек болуп атышат. Динде жок нерсени аткаруу бул бидаат болуп саналат. Бидаатка адам баласы сооп албайт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин хадисинде ким биздин динде жок нерсени киргизген болсо, ал өзүнө кайтарылат деген. Ошондуктан адам баласы жакшылыкка жетем деген болсо, сүннөттү карманам деген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн чыкпай, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн сахаба, табийиндер кандай түшүнүп, кандай амал кылып келген болсо, ошону карманган жакшы. Анан ар ким деле ээрчип, ар ким баягы оюнан ойлоп таап бир нерсени жакшы көрсөтө берген болбойт. Ошол себептен Ибн Умар айткандай, пайгамбар сахабасы, баардык бидаат жаңылык, бул адашуу деген. Аны адамдар жакшы деп ойлосо дагы деген. Ошондуктан биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген эле сүннөттөрдү карманып ошого амал кылып турган болсок, ошол биз үчүн жетиштүү. Ошондо толук жакшылык бар, толук береке бар. Бидаатта болсо береке жок. Илимсиздик, жахилдик бар. Жана исламга зыян келтире турган чоң зыян бар. Аллах субхана таала сактасын. Бүгүнкү ошо азан икаматтын кыскача өкүмдөрү ушундай. Эгерде ушуга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, бериңиздер.